الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Cin suresinde ayet: "Ve ennel mesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ahada." Çındığında mescitler Allah'a tanıdık. Sizler ağa koşup hiç kimge dua kılbagıla deydi. Dua degendin şariattagı maisi kanday, jana şariatta kanday türlörü var duanın. Oşo жөнүндө айтып өтө турган болсок, биринчиден дуанын майнisi. Дуа шариатта эки мааниде келет. Биринчи майнisi болсо, жалпы ибадаттардын баардыгы дуа деп аталынат. Намаз, ороза, зекет кандай гана ибадат болбосун, ошонун баары тең шариатта дуа деп аталынат. Экинчи майнisi болсо, бул кажетиңди, муктаждыгыңды суроо. Бир нерсе суроону дуа деп аталат. Аллах Тааладан өзүңдүн муктаждыгыңды сурасаң, кажетиңди сурасаң, кандай гана болбосун, күнөөңүн кечирисин сурасаң, бул суроо дуа деп аталынат. Демек шариатта, Куранда жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде дуа деген сөз келсе, ушул эки маанини камтыйт. Ибадат деген маани жана ошондой эле баардык Аллах Тааладан муктаждыктарыбызды суроону дуа деп аталат. Эми биринчи мааниде келген аяттардан болсо, жогоруда айтып өтүлгөн аят: "Фала тад'у ма'аллахи ахада", силер Аллахка кошуп башка бирөөгө эч кимге дуа кылбагыла деген, бул ушул экөөнү тең камтыйт. Ибадатты жана сураганды. Аллахтан башкага ибадат кылбагыла, Аллахтан башкадан сурабагыла. Жана ошондой эле Мариям сүрөсүндө келет, Ибрахим алейхиссалам жөнүндө Аллах Таала айтып атат. Ибрахим алейхиссалам өзүнүн коомуна ушундай деди: "Ва а'тазилукум ва ма тад'уна мин дунилlah". Мен силерди бутпарастарга айтып атат, ошо өзүнүн малындагы бутпарастарга, буттарга сыйынгандарга айтып атат. Мен силерди жана силер Аллахтан башка дуа кылган нерселериңерди таштаймын деди. Бул жерде Аллахтан башка сыйынгандарды, ибадаттарыны дуа деп атап атат Ибрахим алейхиссалам. Демек, ибадаттардын баардыгы дуа деп аталынат. Себеби ушул аяттан кийинки аятта айтат: "Фаламма атазалахум ва ма я'будуна мин дунилlah". Ибрахим алейхиссалам аларды жана алардын сыйынган нерселерин таштагандан кийин дейт. Алардын дуа кылган нерселерин деген жок, сыйынганын деп айтып атат. Демек, дуадагы баардык ибадаттар дуа деп аталынат экенине далил болот бул аят. Эми ошол экинчи мааниде келген суроо, бир нерсенин кажетиңди суроо жөнүндө келген аяттар, хадистер жөнүндө болсо, Аллах Таала Гафир сүрөсүндө айтат: "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум инналлазина ястакбирuna ан ибадати sayadkhuluna jahannama dakhirин". Айтты дейт, силер Раббыңар айтып атат, мага дуа кылгыла, мен силердин дуаңарга жооп берем дейт. Дуа кылгыла, жооп берем деген бул ушул менден кажетиңерди сурагыла, мен ошо дуаңарга жооп берем деди. Анан ушул аяттын уланысында дедит: "Инналлазина ястакбирuna ан ибадати", менин мага ибадат кылууга текебирчилик кылгандар дейт, "Sayadkhuluna jahannama dakhirин", алар кордолгон абалда тозокко киришет дейт. Бул аятта ошол дуаны Аллах Таала ибадат деп атады. Демек, Аллахтан бирдеке муктаждыгы сураганыбыз дагы ибадат Аллах Тааладан. Жана ошондой эле ибадаттардын баардыгы тең дуа деп аталынат. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Нуъман ибн Башир деген сахаба риваят кылган хадисте Тирмизиде келет: "Ад-дуа хуа ал-ибада" дейт. Дуа бул ошол ибадат дейт. Бирдекеңди, кажетиңди сураган дагы ошол ибадат. Эми бул дуанын ибадат экенин билсек, эмне пайдаланабыз? Дуа ибадат болсо, демек, аны Аллахтын өзүнө гана арнашыбыз керек. Себеби ибадаттардын баардык туру Аллахтын өзүнө гана таандык. Аллахтын акыларынан, Аллах Таалага гана тиешелүү болгон акылардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабал радиллаху анху риваят кылган хадисте Сахих Бухари, Муслим жинагында келет: "Анна хаккаллахи алал ибади ан я'будуху ва ла юшрику бихи шай'а". Аллах Тааланын пенделердеги акысы ага эч бир нерсени шерик кылбай, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуулары дейт. Дуа ибадат экенин билсек, демек, бул дуадагы Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселерден. Эми ушул дуа эки түрдө болот дедик. Ушунун биринчи түрү, ибадаттардын баардык түрү, биринчи түрү ибадаттардын баардыгы дуа деп аталынат дедик. Ошол баардык түрү
Аллахтын өзүнө гана арналыш керек. Бул башка бирөөгө арналбаш керек. Аллахтын өзүнө гана таандык. Эми экинчи түрү болсо, кажетиңди суроо, бир нерсени муктаждыгыңды суроо, ибадат, дуа деп айттык. Бул ибадат деп. Эми ушул эки түрдүү болот. Аллахтын өзүнө гана таандык болгон түрү бар, жана ошондой эле адамдардан да сурасаң болот кажетиңди, муктаждыгыңды. Качан гана Аллах кайсы нерселер Аллахтын өзүнө гана таандык? Эгерде Аллахтын гана колунан келе турган, Аллахка гана тиешелүү болгон нерселерди Алладан башкадан сурасаң болбойт. Ошол нерселерди жалгыз Аллахтан гана сураш керек. Эгерде Аллахтан башкадан сурай турган болсок, Аллахтын өзүнө гана тиешелүү болгон нерселерди, Аллахтын гана колунан келе турган нерселерди Аллахтан башкадан сурай турган болсок, анда ал ширк болот. Мисалы үчүн, Аллахтан башкадан жамгыр жаудуруусун сурай турган болсок, Аллахтан башкадан бала берүүсүн сурай турган болсок, Аллахтан башкадан ушу ырыскы берүүсүн сурай турган болсок, Аллахтын гана колунан келе турган нерселерди Аллахтан башкадан сурай турган болсок, кээ бир жамааттарга окшоп, азыр Али разияллаху анхудан бала сурашат, башка кылат, Хусейнден сурашат, жана ошондой эле кээ бир жамааттар бар, өздөрүнүн устаздарын, аулияларыны дуа кылсак угат деп айтышат, ошолордон сурашат, бала сурашат, Апшыратага барып азиз аулиялардан сурашат, Сулайматоого барып сурашат. Жана ошондой эле суфи жамааттар өздөрүнүн аулияларыны, өздөрүнүн устаздарыны дуа кылсак угат, ошолор берет, бала сурасаң болот деп, ошондой ар жактарга, зыяраттарга барып ошентип сурашат. Ушунун баардыгы бул ширк. Себеби бала берүү бул Аллахка гана таандык, Аллахтан гана суралыш керек. Аллахка гана таандык. Бул ушу ширктин түрлөрүнөн болуп эсептелет дуада. Аллахтын гана колунан келе турган нерсени Аллахтан башкадан сурай турган болсок, ал ширк болот. Ошондой эле укпай турган нерселерди, мисалы үчүн, бир адамга өлгөн адамдардан дуа кылып сурай турган болсок, же болбосо жанында жок адамдардан, аулиялардан, башкалардан дуа кылып сурай турган болсок, алар укпайт. Жанында жок болсо, алыста болсо, төрөлөр болсун, башка болсун, кандай киши болсун, алыста жүргөн адамдардан дуа кылып сурасак, жанында жок болгон, анда ал ширк болот. Анткени аларды угат деп ишенүү болот. Алыста болсо дагы, канчалык аралыгың алыс болбосуна карабастан, жаныңда болбосо дагы дуа кылсаң угуу сыпат, бул жалгыз Аллахка таандык. Жана ошондой эле баардык адамдар бир убакытта дуа кылып сурап атса, ар кандай башка тилде дуа кылып сурашып атса, ошонун баардыгын угуштук. Бул Аллахка гана таандык сыпат. Эгерде ким бир өлгөн адам, аулиялар, же болбосо Манасатан арбагы, же болбосо Дөөт Пирим, же болбосо Кызыр, ушу сыяктуу, жана ошондой эле суфилер жамааттарында устаздарыбыз, башкалар, аулиялар дуа кылсак угат дей турган болсо, жооп берет дей турган болсо, же болбосо дуа кылып атканыбызды билет дей турган болсо, анда ал кайып илимини билет, же болбосо ушундай алыста туруп деле угат деген бул сыпат Аллахка гана таандык сыпатты Аллахтан башкага арнаган болобуз да, анда ширк кылган болобуз. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат. Фатир сүрөсүндө айтат: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир." Силер Аллахтан башка дуа кылып сурап атканыңар дейт мушриктерге. Алар эчтекеге эмес дейт алар. Қитмир деген бул кичине бир чел кабык, жана курман данегинин сыртында чел кабык. Ошого да ээлик кыла алышпайт дейт. Ин тад'уухум ла ясмау дуаакум. Силер эгерде аларга дуа кылсаңар дейт, өлүктөргө, аулияларга, башкаларга дуа кылсаңар дейт, алардан сурап дуа кылсаңар, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. Валау самиу мастажабу лакум. Жана эгерде силердин дуаңарды укса дагы алар силерге жооп бере албайт дейт. Ва яумал кыямати якфуруна биширкикум. Жана ошондой эле силердин ушу дуа кылып Аллах Таалага ширк кылганыңарды кыямат күнү алар четке кагышып кафир болот. Алар силер ал нерсеге ыраазы болушпайт дейт. Биз устаздарыбыз угат, аулиялар угат, баланчылар угат деп дуа кыла турган болсок, демек Аллах Тааланын ушул ачык аятына каршы чыккан болобуз. Аллах Таала айтып атат: "Ин тад'уухум ла ясмау дуаакум." Эгер силер дуа кылсаңар укпайт дейт. "Валау самиу мастажабу лакум." Эгерде алар уккан болсо дагы силерге жооп бербейт дейт. Кимде ким угат десе, аулиялар, периштелер, төрөлөр, Манасатан арбагы, же болбосо Дөөт Пирим, Кызыр, кимде ким дуа кылсаң ошол жооп берет угат деген болсо, анда ал чоң ширк кылган болот. Ушул ачык келген аятка каршы чыккан болот. Ушул ширк
ширк болуп эсептелинет ушундай дуалар. Аллахтын өзүнө гана тиешелүү болгон нерселерди, Аллахтын гана колунан келе турган нерселерди башка бирөөдөн сурасак, бала сурасак, жамгыр жаудырусун сурасак, же болбосо Аллах укпай турган нерселерди угат деп дуа, укпай турган адамдарды, башкаларда жанында болбогон нерселерге устаздардан, аулиялардан дуа кылып сурасаң, анда ал дагы ширк болуп эсептелинет. Анткени Аллахтын өзүнө гана таандык болгон сыпатты башка бирөөгө арнаган болуп эсептелинет. Ошондой эле дуа кылуунун бидат түрү, шариатка каршы келген түрүнөн бири бул дуа кылганда ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урматын ортомчу кылуу, жана ошондой эле башка аулиялардын урматын ортомчу кылып дуа кылуу. Аллахым, пайгамбардын урматына мен күнөөм кечир, пайгамбардын урматына мындай кыл, же болбосо паланча аулиянын урматына мындай кыл деп дуа кылган, бул дагы бидат, шариатта жок нерселерден болуп эсептелет. Дуа кылганда түздөн-түз Аллах Таалага кайрылып дуа кылыш керек. Аллахым, кечиримдүү Аллахым, өзүң мени кечиргин. Берешен Аллах, мага рызкы бергин деп ушинтип түздөн-түз Аллахка кайрылып дуа кылыш керек. Кандайдыр бир адамдарды урматыны ортомчу кылбаш керек. Анткени сахабалар андай кылып дуа кылган эмес, табииндер андай кылып дуа кылган эмес. Бул шариатта жок нерсе болуп эсептелет. Бул ушул дуанын ушул бирөөдөн кажетиңди ушинтип сурасаң, Аллахтын гана колунан келе турган нерселерди башка бирөөдөн сурасаң ширк болот дедик. Эми адамдардан башка, Аллахтан башка бирөөдөн кайсы нерселерди сурасаң болот? Ал колунан келе турган болсо, тирүү болсо, сенин айтып атканың угуп аткан болсо, анда сурасаң болот. Жаныңда бир киши турган болсо, мага акча берип тур, же болбосо башка бир муктаждыгыңды сурасаң, ал угуп турат, жаныңда турат, сурасаң боло берет. Бул нерсенин өкүмү шариатта ошол сураган нерсеңе байланыштуу. Эгерде арам нерсе сурасаң, тамеки сурасаң арам, арак сурасаң арам, жана ошондой эле адал нерсе сурасаң, ал адал болуп эсептелет. Акча сурасаң боло берет. Ушул дуанын кыскача түрлөрү. Ошол себептен биз дуа кылып сураганыбызда жалгыз Аллахтын өзүнө гана дуа кылышыбыз керек, өзүнөн гана сурашыбыз керек. Жана ошондой эле устаздар, аулиялар, периштелер, дөөт, пирим, манасатан, арба деген ошогон дуалардан алыс болушубуз керек. Аллах Таала баарыбызды ширктен алыс кылган болсун, ширктин чоңундан да кичинесинен алыс кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва салlam аля хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.